Жылдын башында кызамык менен ооругандардын саны кескин көбөйүп, республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына жаткырылгандардын саны кескин өскөн, анда 5 бөлүмгө чейин ачылган. Азыркы учурда бул оору менен ооруган бейтаптардын саны азайып, бир гана бөлүм иштеп жатат. Мында 19 пациент дарыланууда. Айнура Жумашева республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында 2 кызын карап жатат. Экөө тең кызамык болуп калышкан. Оору өтүшүп кеткендиктен 3 күн жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылып, бүгүн гана абалы жакшырган. Биринчи күнү кусушту, анан аябай температура болушту буларчы 39-40ка чейин. Анан ушу 3-күн болду, бияка алып келдик, анан көрөкөйүн. Тиги аябай тяжелый состоянияда келген, рахмат врачтарга. Аябай эле дем ала албай катуу болчу. Аркы кичинекей кыз бүгүн кичине туруп неметип калды да. Мен корктум. Обязательно прививка алыш керек экен. Кызамык бул кооптуу жугуштуу вирустук оору. Ал жөтөлгөндө жана түшкүргөндө аба аркылуу жугат. Оору өтүшүп кетсе, көрүү жана угуу жөндөмүнөн ажырашы мүмкүн. Делать прививку или Кызамык сасык тумоонун белгилери сыяктуу башталат. Дене табы көтөрүлүп, мурун бүтүп, жөтөл пайда болот. Денеге кызыл ташып кетет. Мындай белгилер пайда болоору менен үй бүлөлүк дарыгерин чакырыш керек. Анткени бейтапканага барса, ал жактагыларга да жуктурушу мүмкүн. Эң негизгиси ата-энелерге айтарым, балдарды сөзсүз түрдө эмдөөдөн өткөрүңүздөр. Ооруну алдын алган болосуз. Статистикага таянса, Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык менен ооруган 13.300дөн ашык учур катталды. Июль айынан баштап бул инфекцияны жуктуруп алган бейтаптардын саны кыскара баштаган. Бул эмдөө иштеринин натыйжасында дешет дарыгерлер. Анткени кызамыктын алдын алуунун эң ишенимдүү жана натыйжалуу ыкмасы вакцина алуу. Мындан улам 4-ноябрга чейин өлкө боюнча иммунизация кайрадан башталды. Почищающий компания деп коебуз, ошо балдарыбызды издеп таап, ошо медициналык кызматкерлер ошолорду баягы учетко алып, ким албай калган, эмне үчүн ошо маалда ушу дозаларын кое берип койгон деп, ошо балдарды дагы бул ушу вирусту баягы такыр эле ушу биздин Кыргызстанда баягы катталбаганына жасалып аткан аракет. Анан айтып кеткен нерсе, бул негизи пайыз, ушундай кошумча эмдөөнүн компанияларынын пайызы 95% көргөзүш керек, бирок тилекке каршы биздин азыркы пайыз ушу 85 гана пайыз болуп атат. Бишкек шаарында, Чүй областында анын бир кесепети баш тартуу болгон. Ушуга чейинки өткөрүлгөн өнөктүктүн жүрүшүндө республика боюнча жалпы 9 айдан 7 жашка чейинки 818.939 бала эмделген. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.